Байкасаңыздар, акыркы жылдары халал деген сөз эл арасында көп колдонула баштады. Алсак соода сатык, тамак аш, кызмат көрсөтүү жана башка тармактарда. Бирок көпчүлүгүбүз адал менен арамды анчейин ажырата албайбыз. Мындан улам адал маселесинде коомчулук көптөгөн түшүнбөстүктөргө тушугуп келет. Маселен, араңыздарда халал концерт, халал такси, халал жумуртка же халал как дегенди биринчи жолу угуп жаткандары да болсо керек. Анан сизде да кантип эле жумуртка кактын адал арамы болот деген бүдөмөгөй жаралары турган иш. Деги эле адал өндүрүшүнө болгон суроо талаптын өсүшүнө эмне себеп болууда? Халал деп аталгандардын баардыгына ишенүүгө болобу? Өздөрүн халал деп атап иш жүргүзүп жатышкандарды ким көзөмөлдөйт? Жана башка ушул сыяктуу бир катар суроолорго төмөндө жооп издеп көрмөкчүбүз. Алгач халал деген сөздүн маани маңызына токтолсок. Халал дегенибиз бул араб тилиндеги сөз дагы жалпысынан уруксат берилген. Ошого мүмкүнчүлүк берилген деген маани туюндурат. Анан кыргыз тилинде адал дегени ушу халал деген кыргызча айтылышы гана. Анан биз көп учурда халал деп айтып жүрөбүз. Эмне үчүн дегенде бул жалпы орток мусулмандардын тили араб тилинде болгондуктан адал дегенди балким кайсы бир өлкөдө түшүнбөй калышым, бирок халал дегенди бардыгы түшүнөт дагы. Жалпы бирдейлүүлүк алып келүү максатында халал деп айтылып басып жүрөт. Бул ошол шариятыбыз уруксат берген деген маанини туюндура турган маселенин катарына кошулат. Коом турмушуна сары эсеп салып байкап көрсөңүз, акыркы 3-4 жыл аралыгында адал азыктарга болгон суроо талаптын кескин өсүп жатканы байкалат. Анан албетте баарыбызда суроо талаптын өсүп жатышынын себеби эмнеде деген суроо жаралбай койбойт. Мусулмандардын санынын көбөйгөндөгү, ошол мусулмандар өздөрүнүн динине мындай бир азектеп мамиле кылган натыйжасында халал продукцияга талап өсүп атат. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет: эгерде сенин жегениң арам болсо, ичкениң арам болсо, кийгениң арам болсо, дубаң кайдан кабыл болсун деп. Демек, адамдардын дубасына кабыл болгондогусу, адамдар жашоосун ишке ашуу, жакшы мындай бир таризде болуп, тилектерин ишке ашуусуна адамдардын адал оокаттын таасирин тийгизет. Андан сырткары дагы бир маселе адам ден соолугу. Ошол адал оокат адамга ден соолугуна пайдалуу. Себептен ден соолукка зыяндуу нерселер адеп башатында адал болсо дагы барып бул арамга айланып кетет, эгер ден соолукка зыян келе турган болсо. Ошондуктан мен айтар элем, бул жанагы мамлекеттик бир деңгээлде буга дагы сөзсүз түрдө эмне кылыш керек, камкордук көрүш керек. Чынында акыркы жылдары өндүрүүчүлөрдүн арасында халал деген сөз модага айланып калды. Кээ бири чын дили менен элди адал азыктар менен камсыз кылууну максат кылса, айрымдары дүкөнүнө же ашканасына эптеп эле халал деп жаза калып, акча табуунун амалында. Негизги максат ушул жанакы биздин калктын ошого муктаж экендиги көрүнүп турат. Ошону жөнгө салып, бир кандай ретке келтирүү. Бул жерде азыр андан кийин көп маселе туулуп атат. Ошол чын эле халал продукциябы? Аны кантип текшериш керек? Өкмөт тарабынан текшерүүгө алыныш керекпи, алыныш керек эмеспи? Ошол жагдайда азыр көп маселелер бар. Биздин мамлекет жанакы неме болуп атпайбы, жанакы светский страна деп атышпайбы? Ошондой болгондо мына халал ошонун негизинде алганда халал продукцияларын бул ыктыярдуу түрдө чыгарыш керек да. Ошондой ыктыярдуу түрдө чыгарганда деле биз ошол жанакы стандарттарды ыктыярдуу түрдө колдонуп, халал продукциясы деп жөнгө салынса ошол стандартты чыгарып атабыз. Эми экинчи этап болуп ошол продукциялардын кандай текшерип, кандай жөнгө салуу максаты. Бүгүнкү күндө маселе ушунда турат. Эң негизги маселе. Чын эле ушул продукциялар халалбы, халал эмеспи? Же бул жөн эле рекламалык мүнөзгө ээби дегендей да. Бул халал продукциялардын өндүрүүнүн, жанагы сатуунун кандайдыр тууралыгын текшерген бир коомдук уюм болсо, ошол коомдук уюм тарабынан текшерилиш керек. Азыр бүгүнчө андай уюмдай уюштурула элек. Бул муфтият менен ошол халал продукциялардын өндүрүүчүлөрдүн экөөнүн бир кандайдыр биргелешкен эмеси, биргелешкен күчү менен уюштурулуш керек да. Мындан улам деги халал деп аталгандардын баардыгына ишенүүгө болобу деген бүдөмөгөй жаралары турган иш. Бирок кээ бир ишкерлер Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын халал стандартташтыруу жана тастыктоо комитети тарабынан сертификат алышып, кардарларын ишендирүүгө аракет жасап жатышат. Ал ишкананын ошо өндүрүшкө түздөн-түз кийлигишкен кызматкерлерин окутабыз. Адал негиздерине окутабыз. Шарият эмне, дин эмне, диний нормада бул адал кандай келген, арам кандай келген. Анан алардын тармагында чыгарылган продукциясында каерде критик точкалар бар. Каерде арам нерсе болушу мүмкүн. Суусуна арам кандай аралашып калышы мүмкүн. Абасына арам кандай аралашып калышы мүмкүн. Жемине кандай, тигинисине мындай, муну сырьёсуна кандай аралашып калышы, ошонун баардыгын биз айтып беребиз. Анан аны кантип чыгарууну, кантип андан бошонууну теориялык жак бүткөндөн кийин экзамен алабыз. Түшүнүп түшүнбөдү предметти.
ага карап сертификат берилет, өздөрүнө индивидуалдык күбөлүк берилет. Ушундай курстар өттү, ушундай экзамен берди деп. Андан ары өндүрүшкө барабыз. Өндүрүштөн анан кийин биз ошол өндүрүштүн өзүнүн мындай айтканда конвейерин карайбыз, сырьёлорун карайбыз. Адал документи бар, адал тастыкталган гана сырьёлоруна уруксат беребиз. Андай тастыкталбаган документтери жок болсо, биз аларды алмаштыртабыз. Алмаштырууга убакыт беребиз. Кайдыр бир убакыт бүткөндөн кийин биз алмаштырдык дейт. Жоксо биз алмаштыргандан кийин да кээ бирине убакыт бериш керек, рынокко адаптация болуш үчүн, көнүш үчүн. Анын даамдык өзгөчөлүктөрү болот. Мына ушунун баары бүткөндөн кийин биз бүттүк дейт, анан барып биз дагы бир жолу карайбыз. Анан сертификатын беребиз. Анан ошондон баштап биздин көзөмөлгө коюлат. Андан ары биз пландан тышкары ар түрдүү себептер, ар түрдүү балким даттануулар, балким кандайдыр бир күмөн саноолор болсо, биз байма-бай текшерип турабыз. Бүгүнкү күнү халал стандартташтыруу жана тастыктоо комитетине 80ге жакын чакан жана орто ишкана халал сертификатын алышкан. Бирок кээ бир ишкерлер өздөрүнчө эле халал деп атап алып жатышат. Аларга толук ишенүүгө болбойт. Мындан улам эң алгач адалбы, адалдыгын далилдей турган эмнең бар деп сураш керек экендигин Мыктыбек мырза айтат. Дүкөндө бир нерсени алам десе, биз айтып атабыз керектөөчүгө биринчи суроо адалбы деп сураа деп атабыз. Бул адалбы? Дүкөнчү же билет же билбейт, бирок бир жообун айтат. Билбейм дейт, же адал дейт. Эгер адал десе, экинчи суроо далили кайсы документи бар мына адал деген. Ал же логотипин көрсөтүш керек, же сертификатын көрсөтүш керек, же бир документ, же бир молдонун справкасын көрсөтө чыгып адал деген чыгып бир документ көрсөтүш керек. Адалдыгын далилдеген. Анан үчүнчү суроо, муну ким берген бул документти? Айылдын молдосу бергенби? Же муфтияттын халал борбору бергенби? Же ким берген муну? Муну ошол документти берген уюмдун аброю кандай, ошону караш керек. Ошого карап, анан адалдыгына ынанса, анан жеш керек. Азыр бүгүнкү күндө чындап эле жанагындай жалганды жазып койгондор да толтура. Жөн эле журналдан биздин сертификатты алып илип койсо эл ишене берет экен. Бүгүнкү күнү халал сертификатын алууга бел байлап жаткандардын саны арбын. Алсак мынабул Бишкек шаарындагы торт чыгарган ишканалардын бири. Алгач өндүрүш менен таанышып, кошулмалардын баарын текшерүүдөн өткөргөн соң, анан гана халал сертификаты берилет. Азыркы учурда биз жанагы өндүрүүчү цехтин боекторун, бүт толук ингредиенттерин карап чыгып атабыз. Алкоголь кошула турган торттор бар. Алкоголь менен кошулуп аткан торттор демек биздин стандарттан өтпөй калат. Биздин стандарттан өтпөй калгандан кийин биз азыр администрациясы менен, дирекциясы менен сүйлөшүп жатабыз. Ошол стандарттан өтпөгөн тортторду кандай бир бөлүү процессин. Демек оборудование, цех өзүнчө болуш керек. Аларга өзүнчө талап коюлуш керек и демек магазинде сатылып атканда өзүнчө бөлүү процесси. Мусулмандарга ыңгайлуу болуш үчүн келгенде кайсынысы адал эмес экенин айырмалаганга. Маалымат катары айта кетсек, акыркы 3 жыл аралыгында дүйнөдөгү адал өндүрүшү 2010-жылы 1 триллион, 2011-жылы 1,8 триллион, 2012-жылы 3 триллион Америка долларын түзгөн.